Туристтик сезон башталар алдында Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын туристтик ротасынын кызматкерлери Борбор калаанын конокторунун коомдук тартибин жана коопсуздугун камсыздоо боюнча чараларды күчөтүүдө. Жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында милиция кызматкерлери туристтер көп топтолгон жайларды, анын ичинде борбордук көчөлөрдү, аянттарды, сейилбак аймактарын, ошондой эле маданий жана тарыхый объектилерди туруктуу негизде кайгуулдап жатышат. Өзгөчө көңүл чет өлкөдөн келген жарандар арасында түшүндүрүү иштерине бурулууда. Милиция кызматкерлери Борбор калаанын конокторуна коомдук жайларда коопсуз жүрүм-турум эрежелери, сактык чаралары тууралуу маалымат берип, укук бузуулардын алдын алуу жолдорун түшүндүрүүдө. Мындан тышкары чет өлкөлүк жарандарга мыйзамсыз аракеттердин курмандыгы болуп калган учурда кандай аракет көрүү керектиги тааныштырылууда. Милиция кызматкерлери жардам алуу үчүн кайда кайрылуу зарылдыгы тууралуу, анын ичинде жакынкы аймактык ички иштер органдарына же 102 тез жардам кызматына токтоосуз кайрылуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат беришүүдө. Жүргүзүлүп жаткан иштер чет өлкөлүк коноктор үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүүгө, Борбор калаанын оң имиджин калыптандырууга жана ички иштер органдарына болгон ишеним деңгээлин жогорулатууга багытталган. Ар бир жарандын коопсуздугу биздин башкы милдетибиз. Кош тилкени кесип өткөн айдоочу жоопкерчиликке тартылды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери кызмат өтөө учурунда Honda Step вагон үлгүсүндөгү унааны токтотушту. Аталган унаанын айдоочусу жолдун кош тилкесин кесип өтүп, жол кыймылынын эрежелерин одоно түрдө бузган. Патрулдук унаа каршы тарапта турганына карабастан, айдоочу жол чийимдеринин талаптарын этибарга алган эмес. Кызматкерлер унааны токтотуп, айдоочу менен түшүндүрүү жана профилактикалык иштерди жүргүздү. Текшерүүнүн жыйынтыгында айдоочуга карата тиешелүү укук бузуу жөнүндө протокол түзүлдү. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бардык жол кыймылынын катышуучуларын жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Ар бир айдоочунун жоопкерчилиги жол коопсуздугунун негизги кепилдиги болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы ата-энелерге жана мыйзамдуу өкүлдөргө унаанын ачкычын жашы жете элек балдарга бербөөгө катуу чакырат. Мектептик иш-чаралардын, анын ичинде акыркы коңгуроонун алдында жол кырсыктарынын коркунучу жогорулайт. Айдоочулук күбөлүгү жана жетиштүү тажрыйбасы жок өспүрүмдөрдүн катышуусундагы кырсыктар оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ал тургай кыска сапарда жаштардын, жүргүнчүлөрдүн жана башка жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрүнө коркунуч жаратат. Бул күн кубанычтуу эскерүү болуп калышы керек. Трагедияга айланбашы зарыл. Бир ойлонулбаган кадам баланын келечегин бузуп, үй бүлөгө орду толгус кайгы алып келиши мүмкүн. Айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкаруу мыйзам бузуу болуп саналат. Жашы жете элек айдоочулар коопсуз башкаруу көндүмдөрүнө ээ эмес. Унааны мыйзамсыз башкарууга берген ата-энелер жоопкерчилик тартышат. Балдардын коопсуздугу чоңдордун жоопкерчиликтүү чечиминен башталат. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, азыр автобекеттин дагы бир түндүк тарабына келдик. Түндүк тарабына бул жерде карасаңыздар оң рулдуу унаалар турат. Бишкек Баятов. Урматтуу жарандар, өзүңүздөрдүн жана жакындарыңыздардын өмүрүн жана ден соолугун коргоо үчүн автобекеттерден Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бардык тиешелүү текшерүүлөрдөн өткөн лицензиясы бар такси кызматтарын гана пайдаланууну өтүнөбүз. Лицензиялуу айдоочулар техникалык жана медициналык көзөмөлдөн үзгүлтүксүз өтүп турушат. Бул жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздап, жол кырсыктарынын алдын алуунун маанилүү чарасы болуп саналат. Коопсуз сапар туура тандоодон башталат. 2026-жылдын 1-июнунан тартып республика боюнча жол эрежелерин бузуу фактыларын аныктоочу жаңы автоматташтырылган комплекстер ишке кирет. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан жол кыймылынын эрежелерин бузуу фактыларын автоматтык түрдө аныктоочу программалык аппараттык комплекс тааныштырылды. Аталган комплекс Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемеси тарабынан иштелип чыгып, пайдаланууга Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын алдындагы техникалык багыттагы борбору мамлекеттик ишканасына өткөрүлүп берилди. Бул комплекс Кыргыз Республикасынын аймагында ийгиликтүү сыноодон өткөрүлүп, төмөнкү жол эрежелерин бузуу фактыларын автоматтык түрдө аныктайт. Белгиленген ылдамдыкты ашыруу, коопсуздук курун тагынбоо, унаа башкарып бара жатып уюлдук телефон колдонуу, каршы тилкеге чыгуу. 2026-жылдын 1-июнунан тартып аталган программалык аппараттык комплекстер республика боюнча толук кандуу иш режиминде иштей баштайт.
Заманбап технологияларды колдонуу айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга, жол кырсыктарын азайтууга жана жарандардын өмүрүн жана ден соолугун сактоого багытталат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бардык жол кыймылынын катышуучуларын жол эрежелерин так сактоого жана жолдо өзгөчө этият болууга чакырат. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан синтетикалык баңги заттарды кыстырма коюу менен таркатып жүргөн жаран кармалды. 2026-жылдын 7-майында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкшам тергөө иш-чараларынын натыйжасында Бишкек шаарында синтетикалык баңги заттарды кыстырма коюу менен таркатып жүргөн 2006-жылы туулган Б.Э. аттуу жаран кармалган. Ошондой эле өздүк тинтүү учурунда жанынан 5 даана таңакталган спайс синтетикалык баңги заты табылып алынган. Кармалган жаран буга чейин кыстырма кылып коюп келген жерлерди көргөзүп, 61 даана спайс баңги заты табылып алынды. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси баңги зат каражаттарын психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо каралган кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголду. Алынган синтетикалык баңги заттар боюнча соттук химиялык экспертизалар дайындалды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка жарандарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары уланууда. Лекцияга катышкансың туурабы? Биздикилер келип калгам. Айтып кеткен андай. Закладчик болуп иштебедиби? Мурда болуп калгам. Социалдык тармактарда тараган видеодо Чуңкурчак аймагында авто эң баштык жасаган айдоочу аныкталып кармалды. Аталган факт боюнча айдоочуга карата Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде административдик чара көрүлүп, тийиштүү протоколдор түзүлдү. Урматтуу айдоочулар, жол кыймылынын эрежелерин так сактап, өзүңүздүн жана башкалардын өмүрүнө коркунуч жаратпоону суранабыз. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бир жума ичинде өлкө аймагында 25946 жол эрежесин бузуу фактысын аныктады. Алдын ала маалыматтар боюнча 2026-жылдын 11-майынан 17-майына чейин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан өлкө аймагында жол кыймылынын эрежелерин бузган 25946 факт аныкталды. Алардын ичинен 2540 тиешелүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу, 288 мас абалында транспорт каражаттарын башкаруу, 185 автоунаалардын айнектерин мыйзамсыз караңгулатуу, 435 жөө жүргүнчүлөрдүн катышуусундагы жол эрежелерин бузуу, 4540 транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу, 32 авто эң баштык фактысы, 3646 белгиленген ылдамдыкты ашыруу, 13 жасалма мамлекеттик номер белгилери менен транспорт каражаттарын башкаруу, 10993 жол кыймылынын башка эрежелерин бузуу фактылары. Мындан тышкары ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 3274 автоунаа айып королоруна токтотулду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы айдоочуларды жана жөө жүргүнчүлөрдү жол кыймылынын эрежелерин так сактоого жана жолдордо жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Каракол шаарында өткөн рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө Каракол шаарынын тургуну Унаа мамлекеттик мекемесинин кызматкери А.Д. аттуу айдоочу спирт ичимдигин ичип жол коопсуздук кызматкерлеринин колуна түштү. Айдоочу инспекторлордун талабына баш ийбей, алардын кызматына тоскоолдук жаратты, агрессивдүү мамиле жасап жатты. Айдоочу наркологияга жеткирилип, текшерүүдөн өткөрүлдү. Унаа ээсинин мас экени расмий тастыкталган соң, ага тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Мындай учурда дээрлик бардык эле айдоочулар ар кандай айла амалдарды жасап, жоопкерчиликтен кутулуп кетүүгө аракет кылышат. Бирок бул жолу айдоочунун мындай кылыгынан майнап чыккан жок. Жол кырсыгынан бир үй бүлө мүчөлөрү каза болду. Окуя Чүйдүн Кашка суу айылына жакын жерде орун алды. Үрөй учурган жол кырсыгына 22 жаштагы айдоочу себеп болду. Күбөлөрдүн айтымында ал катуу ылдамдыкта келе жаткан. Рулду башкара албай жол боюнда турган 5 адамды сүзүп алган. Натыйжада 29 жаштагы келин, анын 2, 4 жана 6 жаштагы балдары, ошондой эле 15 жаштагы бир тууган сиңдиси каза болгон. Алар туугандарын тынап конокко барышканы белгилүү болду.